Россия өкмөтүнүн колдоосу менен берилип жаткан гуманитардык жардамдын акыркы партиясы Кыргызстанга алынып келинди. Учурда ал Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын Бишкек жана Ош шаарларындагы кампаларына түшүрүлдү. Жардам азык-түлүк коопсуздугун жакшыртуу боюнча улуттук программа аркылуу 40 000 үй бүлөгө жана 78 000 бала окуган мектептерге таратылат. Тагыраагы жардамга муктаж болгон ар бир үй бүлөгө 3 каптан ун жана 15 литр өсүмдүк майы берилет. Бул Россиянын колдоосу менен аткарылып жаткан Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы жана Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин биргелешкен долбоорунун алкагында ишке ашырылууда. Долбоор коомчулуктун социалдык жана экономикалык туруктуулугун жогорулатууга жана калктын аярылуу катмарынын азык-түлүк коопсуздугун бекемдөөгө багытталат. Билгендей, бул проект болсо уже 10 жылдай биздин өлкөбүздө иштеп калды. Бүгүнкү күндө болсо ошоки Садыр Нургодоевичтин тапшырмасына ылайык биз мурунку кышкыга даярдык көрүп атабыз. Ушул Россия Федерация аркылуу бияка 135 тонна ундап келишти. Негизи мурунку бир эле айдын ичинде биз эмки мурунку январь-февралга 1430 тонна унду даярдык көрөбүз.